укук коргоо органдарына бериңиздер материалды. Эч кимди аямай жок. Сыртта бар бул жакта. Эмне сыртта кана безопасность? Эч нерсени билбейм, муну. Бул эмне? Же жомокто айтып атасызар. Жок. Вахтовный полностью комиссияны түзүңүз, күнөөлүүлөрдү наказать. Жолдош төрага, Алапка райондук сотунда абал тынч. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Жалал Абад областына болгон иш сапарынын алкагында Алабука жана Аксы райондук сотторунун курулуп жаткан объектилерин көрүп чыкты. Кандай? Мага проектин түшүндүрүп бергиле. Азыр экинчи этажда Алабука райондук соттун жаңы имараты жакында колдонууга берилет. Бирок аны карап чыгууда бир катар кемчиликтер аныкталып, төрага иштөө шарттарын эл аралык стандарттарга ылайыкташтыруу боюнча бир катар көрсөтмөлөрдү берди. Кандай бөлүштүрдүңөр? Ким? Бияктын төрагасы кайякта Алабуканын? Билбейсиңер силер? Көрсөтпөйсүзбү төрага катары кана? Бу жерде ушу сотко ылайыктуу шарттардын баардыгы каралганбы? Барды бар. Бир эле суроо. Международный стандартка туура келеби баардыгы? ИВС кайерде түшкөн жерде? Так, ИВС подвалда Канча камера? Бөлүнгөн эмес камера. эм бөлүнөт. Площадь канча? Канча бир камерагабы же канча камера кылса болот? Biz kamera iki kamera getiriyoruz. А эмнеге эки камера? Почему эки камера? Международный стандарт боюнча кандай болуш керек? ИВС'imiz. Канчага бөлүнүш керек, билесизби? Женское несовершеннолетний, анын общий деген болот. Ушул международный стандарт. Туурабы? Так, уголовный коллегия. Так, бул совещательный, да? Бул не деген совещательный? Жок, бул не деген совещательный? Бул жак уже совещательныйда неме кирип кетет да, кабинетке чыгып кетет. Ушул жер совещательный. Сквозной бу. А каяктан билет, залда эмне сыжа бияка кетип калган. Совещательный деп кой. Так, бул совещательный. Бул чоң залыңарбы? Чоң залбы? Чоң зал. Канча адам батат? Билесиңерби? 20. 20? Жок, 20 стол бар. Эң көп канча адам болгон процессте? Залга канча адам батат? Кандай 20 эле адам батабы? 30 албы? Трибуна кайсы жерде эме болуш керек? Судья отурат, прокурор, адвокаттар, эмелер, анан канча место калат? Ушунча калабы? Ушунча эмнетсе, канча место калат? Каерде кыласыңар? Подиум. Анан кийин прокурор секретарь бар отурушат тараптар. Канча ушул жерден бересиңер? Канча катар болот? Болобу? Жетеби? Так, конвой каяктан кирет? Решетка каяк болот? Решетка подвалда, ылдыйда. Жок, бу жерде залдабы. Жок, бул жерге коюлат ал. Yakın, sadece böyle. Аны отдельно берип атабыз стендерге аны. Мебель. Бул жерден каяктан кирет? А жактан. Бул жерден конвой. Конвой киреби? Башка. Безопасность кандай каралган? Конвойный могул жакта неме бар эмне билесиң? Подвалда. Ошол жерде отурат, ошол жактан чыгат да. Так. Бул гражданский, бул жак совещательный. Ал кайсы зал? Бул жак приемный. Бул жак төраганын кабинети. Кана Руслан Маркович. Баягы биздин требование боюнча туура келбей экен да. Переделканы кандай кылсалар? Мындай. Соттун иштөө шарты толук кандуу болуш үчүн анын приемный болуш керек.
кабинети болуш керек, совещательный комната, и ар бир судьяга бирден зал. Совещательный комнатадан кийин эле зал болуш керек. Это норма требования. Азыр мына качан коюлду? Соттор кеңешине На рассмотрение постановления правительства согласование с Министерством ведомством идет. уже соттор кеңеши бекитип уже эмеге берди окшойт. Да, на согласование. Министрлер кабинетине. Так, бул нормаларды полный эмени эске алышыңар керек. Азыр кандай ошол мен айткан боюнча бөлө аласыңарбы? Бөлөнөбү? Бу жерде прям мындай 3 штат сот, 3 штат кылыпсыңар да. 4 кылсаңар болбой, калп өсөт да население. Жер чоң экен, а? Жер чоң. Жер кең. Ичине бир судьяныкын кошуп койсоңор болбой беле? Кана Жок, кошсо болот Медрик Асылбекович. Бул жерде көп да, кабинеттер көп бул жерде. Кабинеттер узунунан эле карагыла, чтобы судья өзүнүн эмесине кирдиби бөлмөсүнө, иш бөлмөсүнө. Болду, чыкпаш керек. Ал өзүнүн залы болуш керек. Бул биринчи инстанциянын сотторуна тиешелүү. А бияк как раз биринчи инстанция Ала Бука райондук соту. Туурабы? Кандай кылып бөлөсүңөр? Мына схеманы, кандай схемаңар? Кантип бөлүштүрөсүңөр? Азыр эки судьяга даяр. Кана эки судьяныкы кандай? бул жакта. Кана. Через приемный келет да? Бул төраганыкы. Бул төраганыкы. Бул экинчи судьяныкы. Туурабы? Эки судьяныкы через приемный. Вот. Бу жерде Уну жерде бөлүшүңөр керек экен. Зал кылып, совещательный комната, кабинети, анан приемный кылыш керек. Бир судьяга. Бир судьянын шарты ошондо түзүлөт. Мынандай, мына ушундай түз болуш керек. Зал, совещательный, кабинети, приемный. Ушул площадь бир судьянын иштөө шарты болот. Бакыт Сарбекович, ушуну карап чыккыла. Карап чыккыла. Единый вид, анан кийин баягы сүйлөшүлгөндөй. Ар бир 4 сотко бөлүнсөңөр жетеби? 4 судьяга. запасын бітіреміз. Сиз каяктан билесиз? Алапан уақытын төрағасын Полный карап чыктыңыздар. Жетеби? 4 судьяга. Эгер ошол сиз айтканыңыз жетет болуш керек. Азыр бизде бөлмөлүү анда тиги немелерди ылдый түшүш керек калбабы? 3 күн болып жатыр. Бияқта 1 күн болып, бияқта 1 күн болып, бияқта 1 күн болып. Помощниктер Да. Мына ушундай бул жерге бир приемный ачып кылып беришиңер керек да. Ушундай, например, бир мына судьянын эмеси бу жерге приемный жетпей атат да. Мына бул төраганыкы. Төрагага дагы бир залды привязка кылгыла. Ол жерде де болмады ғой. Қатарынан болды. Вот. Ушундай кылып туруп, бул требование болуп кетип атат. Медрик Асылбекович, эгерде залды бир кыла турган болсо анда адамдар кандай болуп калат? Экинчи Вот ошону ойлогула да. Кандай безопасность, эл кандай чыгат, судьяга вообще доступ болбош керек. Ошону айтып атам, ошол жагы. Арестанттар конвой каяктан чыгат. Алардын 3 входдору бөлөк-бөлөк болуш керек да. Муну бөлгүлө. Ошондо анан кийин мага айткыла, мына жерде азыр туура эмес распределение болуп тур да. Жаңы сот имараты баштапкы келишимден 11 айга кечигип бүтүп жаткандыгы да суроо жаратты. Мындан улам төрага ал боюнча тактоо иштерин жүргүзүү тапшырмасын берди. Качан бүтүшүңүздөр керек эле? Бул өзү Медрик Асылбекович 24-жылдын ноябрда уже Бүтүш керек эле. Эмне болду? Себеп кана айткыла. Канча жыл өттү? Мөөнөт 11 ай өтүп атат да. анын себеби. Ким берди подрядчик? Мен начальник подрядчик. Прораб, а? Себеби эмне? 11 айды эмне себептен өткөрүп бердиңиз? Погода ушундай болып келип, кышта иш кыла албай калдык. Эмнеге кээде кыла албай каласыздар? Жок, кышында Эмнеге сиздерге боло береби? Мына мөөнөтү өтүп кетти, келишим бул мамлекеттин имараты да. А 11 ай деген бул билесизби? Бул 1 жыл деген сөз. Эмне мынчалык мөөнөттү ким жооп берет? Бардыгын себебин тактаңыздар.
эгерде негизсиз эле жөнү чозуп эметсе, укук коргоо органдарына бериңиздер материалды. Эч кимди аямай жок. Бул мамлекеттик имарат. Сапаттарын көрүңүздөр, караңыздар. Сүйлөштүкпү? Мындай болбойт. Мен ачык эле айтып коеюн. Подвалды көрөйлү, каяктан түшөбүз. Буяктан лестницадан түшүп эле совещательныйга кандай? Бул судья үчүн эле? Только судьялар. Только судья бу бияк? Только судья эле. Экинчи уголовный. Канча метр бийиктиги? 3-5. 3-5 бе? Анда жакшы, бияк. Канча кабинет бар ушундай? Ачкы. Бул жак. Бул медиатор, прокурор, адвокат, дагы кана? Бул жак. Временное содержание. Кантип содержание? Конвой каякта болот, кана? Конвой каякта болот? Ким бөлбөк? Жок, хорошо. Бардыгын бир киргизеби? Кандай кылат? Бир эшик экен. Кандай бөлөсүңөр? Мынандай капталдап бөлөсүңөр. Бияктан кирипсиз. Бул не деген неудобный истер? Конвой каякта отурат? Коридорда? Bu yerde 5 saat mı? Туура эмес. Şu туура эмес да. Кана эме ким менен кеңештиңер? Муну. Өзү кандай болуш керек? Анда сот департаментинин башчысы. Кандай болуш керек? Ким менен кеңештиңер? Кандай болуш керек? ИВС. Это временное содержание. Кандай болуш керек мына? Ушу талапка ылайыктуу. Ну, отрекия алсак болsun деп мына бурчат. Муну ким мындай пландарды чийип түзүп берген? Ыңгайсыз пландар го мына. Мына любой эле конвойдун кызматкерин мына эмеден ровддан алып келип эле эметели көрсөтөлү. Мына болобу болбойбу? Бул жага өзгөрүш керек экен, Бул мындай да нолдон сот үчүн салынган, да? Анан сот үчүн туура бердиңизби? Каяк туалет бар да бул. Вот арестанттар каяка барат туалетке? Айтыңыз. Ким менен эл менен аралашып, баягы биринчи этажга эл менен аралашып. Жакта сыртта бар бул. Эмне сыртта кана безопасность? Где международный стандарттар? Кана требованиялар? Талаптары кана? Төрагы Медирбек Сатыев имараттын сырт жагындагы жагдай менен да таанышты. Мында элге деген даараткананы кайрадан оңдоо тапшырмасын берди. Ал эми кышка даярдалган көмүр боюнча маселеде түшүнбөстүктөр бар экени аныкталды. Эскиликтен качан кетесиң? Анан ысык суу, мурдак суу, дааратканасы гана. Бул эмне деген? Жаңы имарат салынып атат. Азыр кайсы кылым өзү? Эч нерсени билбейм, монуки. Современный туалет болуш. Макулбу? Мына болбойт. Кандай распределение кылдыңар? Көмір қойып тұрған жер. Бүтін бойынша запасымен тұрады. Текшерип уже жаңысы барды жакшы. Канча квадратты көтөрөт? Канча унуку? 1300 сом. Я, өзү канчалык? Мына эки экен, да? Тен. Запас турады. Өз запас. Оны ыстық көрдік. Оны айландырып ыстық. Крупный жарып көрдік та все. Кандай экен? Жакшы деди. Так, бүгүн кайсы күн? Четверг. Көмүр кайсы убакытка чейин бүтүш керек? Ал бүттү уже, тендер өтүп уже Кандай ташып атат. көмүр? Жок, ал жакта бар, жагын немеде. Биякта эмне алып Алып келбедиңби? келет. Качан? Ташып уже немени Аякта мына эски имаратында бар көмүр. Ошо жака түшүрүп. Жок. Ал жакта мурунку былтыркыдан ашкан көмүр бар экен. А так уже алыскы немелер уже баштаган.
тогузторо неме уже өткөрүп уже ташып атышат азыр. Кышкыга качан бүтүшүңөр керек? Зимний периодто. Жок, бүттү уже, контракт түзүлгөн, Бүттүбү? бүткөн. Аз ташып башташты да уже. Калориясы канча мен түзүңүз? 7000. Гигакалория. 7000 деп ашыйт. Ал кокс болот. 7000. Самый высший ошол экен. Ал мынау печкаларды эритип салат 7000. Нервесимич мен келип ошо 4,5 жогору. 4,5 миңден жогору гигакалорияны алышыңар керек. Силер 7 бул кокс да. Кокс деген билесиңерби? Ал производственныйга эметет, ал эритип берет мыналарга. Бул эмне же жомокто айтып атасыңарбы? Жок, сураганда мен ошо Неге 7000 коксту? Бул туура келбейт да ал. 7000 гигакалорий деген туура эмес да ал. 7000 деди байкы. Ал туура эмес алыпсыңар анда көмүрдү. Эгерде ошондой алган болсоңор. Бул жерде 10 жылдан бери ошол подрядчик ташыйт экен да, бул жерде. Жаңы облус боюнча. Жок, андай таш. Анан проблема жок дейт. Бул эмелерди печканын өзүнүн гигакалориясы менен жагышыңар керек. Азыр 7000 демесеңер эритип жаңы системаны өлтүрөсүңөр да. Вот текшериңиз. Канча гигакалория? Жөн эле мындай ойдо келгенде эле айтып койбостон. Так, арты эмне болот? Кана. Төрага тарабынан жаңы салынып бүтүп калган сот имаратындагы жашылдандыруу иштерин жана элге карата шарттарды жакшыртуу талабы да айтылды. Зданияны айланма жол. Тегерете жол. Айланма жол. Озеленение както? Мне озеленение болобу. Бир эле дорожка болот. Мне дорожка болобу. Анан бияк озеленение. Не деген озеленение? Бер жолуңар болуп атпайбы? Мына круговой. Озелененияга жерди эле калтырып атсыңар. Жок экен да. Озеленение кайсы четин? Анын баардыгын брусчатка кылып атсаңар. Жок, озеленение жок ал деди. Ал жерге немени кылабыз? Ошол скамейка коебуз. 1,5 метрге. 1,5 метрдей бар ошо. Ошо озеленение жаныгы коебуз да. Тегерете бүт арча терек тиккиле, аккуратно здание, арча, карагай, аны елкалар, гүлдөр болсун ал жерде. Элге бүт отура турган шарт, үстү жабык, кышында отура турган бүт эмне ол жерде жашына шарттарды түзгүлө. Терезелерди эмне майда кылып койгонсуңар? Я. Мындай чоң терезелер жакшыбы же майда-майдалары айтыңызчы? Жок, неге майда? Неге майда? Мына чоң эмесе болбойбу эле? Я. Ушунча тумма көтөрүпсүңөр, мягынан бирин эме узартып койбойсуңарбы үстүн? Алабука райондук мамлекеттик администрациясы жаңы сот имаратын куруу үчүн 50 соттук жер тилкесин бөлүп берген. Бирок иш жүзүндө анын жарымы түздөн түз курулушка пайдаланылып, калган бөлүгү каша сыртында калган. Бул боюнча суроодо ишенимдүү жооп болгон жок. Госакт боюнча канча? Мага ушунтип айтылгы. 50 сотик. 50 сотик. Ана, мына азыр канча 50 сотукта турат? Жок, 25те турат азыр. Жарымын ошол немеге чейин. Эмне ал жак, эмне биякта тосуп койдуңар? Почему? Мунун расходун ким эме кылат, төлөйт? Бул жарымы болсо, нар жактан бери эмеш керек да, туурабы? Ушунча жерге ушундай мына кысып түшүрүпсүңөр да ушундай. Жерди айып кылып. Муну эмне тостуңар анда ограждение? Мен түшүнөм бул капталда. Но муну жак наркыга башына чейин да? Ошо башка чейин. Бактырыңыз. Полностью комиссияны түзүңүз, күнөөлүүлөрдү наказать, анан соответствие келтирип, ким ущерб келтирсе мойнойду. Төлөбөсү келбесе, правоохранительный органга берип, мыйзам чегинде. Андан соң төрага Медирбек Сатыев Аксы райондук сотунун имаратын курууга бөлүнгөн жер тилкесин көрдү. Мында долбоордо азыркы талаптарга ылайык кайра түзүп чыгуу тапшырмасын берди. Бул участка денесине калын экен өзү. Uzun bu da ensiz eкен да? Ушундай эскизинин немеси. Шуга эмне кылдык? Канча квадрат?
40-15. Bizden емес. 15 сот. Қанша сот? 15 15 сот. сот. Жоқ, қанша сот деймін. Сот, судья қанша? Сколько штатов у тебя, судьи? 3 штат. 4 сотқа лайықты болуш керек да? Төрттегі бізде неме бар. Бая мен айтқан стандарттар бері қаралған емес пе? эми азыр эми Анда қарағыла. Азыркы норма боюнча полностью пересмотреть болбойт. То есть бұл жерде ар бир судья биринчи инстанцияда биякта. Ооба. Ар бир судьяга мына приемные, иш бөлмөсү, кабинети, кеңешме бөлмөсү, анан ар бир судьяга бирден зал прилегает. Ар бир судьяга ушул узундан ушул бир судьянын иштөө шарт. Төрагаадан баштап ар бириңер бирден зал. Негизги багытка эмне үчүн бул кирип атат? Мөөнөтү бузулуп канча иш каралып атат. Канча эмен сурасаң биз бирибизди күтүп, зал күтүп атабыз деген. Ооба. Турабы? Ошондой бизде бар да бул нерсе. Вот ошон үчүн ушундай нерсе болбош үчүн ар бир судьяга бирден зал. Убагында кара, убагында эмес керек булар ар бири. Ошондой түзүш керек. 15 сот. 15 сотық кайсы жерге, тиги жерге чейин эле? Мына парк мына жакта решетке бар. Мына трансформаторду алабыз мына жакка. Так. Машина өтүп атат го, ошол жерден бери көздөй келет, ушу жерге чейин. А бул жерде эни каякка чейин? Эни могу жолдон бул Карагайдан бул жагы эсептелет. Бул жерге жол түшөт да, ошондо жол экен бул жер. Бул жер жол болот, ошо Карагайдан ары жагы кетет. Эме парктын территориясына чейин. Бул жол болот экен. Ооба. Зданияларды бир эме жердин участкасына эле эме чыкпады, озеленение деген жок болуп калат экен да. ошол энсиз болуп калып атат да. Эмне кылса болот кандай? Башка жер жок дейт. Жок, мына жолду обязательно керек бекен бул жол. Архитектура менен сүйлөшсөк, жол обязательно керек деди. Жок, башка жерден чыгарса болбойбу. Я. Бул уже эмеге кирген, бул жерди да асфальттеп беребиз деп мэрия ушундай кылды. Аны да сүйлөшүп көрөлү биз. Жолду кантип эме кылсак болот. Сот имараты курула турган жер тилкеси ал жайга жанаша түптөлчү жолдон улам аянты дагы кичирейип кетүү маселеси жаралган. Ошондуктан төрага бул жагдайды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен карап чыгып, заманбап талаптарга ылайыкташтыруу менен сот имаратын тез арада куруу көрсөтмөсүн берди. Жок, болбойбу. Болот. Сүйлөшүп көрөлү. Биз мэрия менен, мэр менен сүйлөшүп көрөлү. Анан эми азыр силердин эмеңерден эле көргөндө только здание түшөт экен, кана озеленение. Эл кайсы жерге отурат? Полный проект менен азыркы талапка ылайыктуу ошонун баарын эске алып, могул жерде уже башташ керек, бакса керек. Бул жерде президенттин иш башкармалыгына сразу бергиле. Акылбы? Сразу иш башкармалыгы эметсин да, сразу куруп баштасын да. Смета бардыгы бүтсүн. Хорошо? Жарайт. Биздин төрага Ала Букар райондун сотуна барып, имаратын толугу менен көрүп, карап чыгып, жетишпегендиктерди көрсөттү. Жаңы стандартка толук ылайык келбей калгандыктан, ошол кээ бир жерлерин оңдоп түзөө иштерин, кошумча иштерин дагы оңдоп түзөө, международный стандарттарга ылайык келиш керек деп, ошол жерлерди подрядчиктерге көрсөтүп, анан убакыттын мөөнөттөрүн коюп айта кетти. Абдан пайдалуу болду, келген жакшы болду. Бул жерде дагы ошол эле талаптар коюлуп, ар бир судьянын биринчи өзүнүн ар бир судьянын залы болуш керек, андан кийин судьянын приемный болуш керек, андан кийин судьянын өзүнүн кеңешке бөлмөсү, эс алуу бөлмөсү чогуу болуш керек деп. Судьяларга биринчиден ыңгайлуу болот, экинчиден судьялар зал жетишпестен күтүп отурбайт, процесстери баары срыв болбойт. Эң негизги өз мөөнөтүндө иштер каралып, убагында. Кыскасы элге ыңгайлуу болот да, өз мөөнөтүндө судьялар чечимдерди караса. Жана судьяларга иштегенге дагы ыңгайлуу болот. Ошондой өзүнүн ар бир судьянын өзүнүн сот залы болсо, анткени бири-бирин күтүп отурушпайт. Жакшы болду келгенине. Ошо жана эл аралык стандарттар жөнүндө дагы кайра айтты. Конвойнылар боюнча аялдарга өзүнчө, балдарга өзүнчө, эркек балдарга өзүнчө болуш керек деп. Анан бала комнаталарын көрдү, секретный комнаталарын көрдү. Барын карап чыгып, жетишпегендиктерди азыр толуктап койгула, иштер бүтө электе деп. Бул жакта болсо иштер баштала элек, бирок ошол азыркы жасалган проекттерди ошолорду эле азыр эле өзгөртүп койгула деп, бул жакта алдын ала болду, ошол жагы эң сонун болду.